Bir. Assalamu алейкум туугандар. Силер менен кайрадан мен Көчмөн каналынын креатору деп эле өзүмдү мактап бербейм. Силер менен мен кайрадан Улукбек. Бүгүн деген кичине силер менен сүйлөшөйүн дегем. Именно Англия темасында көптөн бери видео киргизе элекмин. Азыр өзүмө статистика жасагам. Хопс боюнча ошолор жөнүндө силерге айтып берейин. Эмне үчүн Хопска тапшырган кыйын болуп калды, эмне үчүн быйыл көп адамдар өтө албай калды. Анан Профорс боюнча дагы набор болобу? Азыр деген өзүңөр көрүп атасыңар. Көп эле блогерлер чыгарып атат Профорско даяр тургула, жакында набор ачыла калат дешип эле. HR эмне үчүн жабылып калды, жана башка суроолорду козгойбуз бүгүнкү темабызда. Өзүңөр билесиңер, мен былтыркы жылы, эгерде билбеген жаңы адамдар болсо дагы бир жолу өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен былтыркы жылы Хопс менен катышып, 2025-жылы 17 февралда набор болгон. Мен ошол наборго катышып, 2025-жылы 9-июлда Англияга барып келгем. Англияга барып, биз кеч барганбыз. Июлда барганыбызга байланыштуу болгону 3 ай 3 жума иштеп туруп келгенден кийин эле 3 ай 3 жума иштедик. 3 ай 3 жумадан кийин эле бизге финиш контракт берди. Андан кийин биз болсо Кыргызстанга келүүгө мажбур болдук. Эмне үчүн биз башкаларга окшоп трансфер ала алган жокпуз деген суроого жооп берейин. Анткени ноябрь айы болчу. 6-ноябрь мен учуп келдим Бишкекке. Ноябрь айы болчу. Биз деген Хопска кайрылдык, трансфер бересиңерби деп кайрылсак, ачыгын айтканда фирмалардын бардыгы ноябрь айында уже мёртвый сезонго дуушар болуп калат экен. Көп фирмаларда жумуш жок болгондуктан Хопс бизди Кыргызстанга жөнөтүүгө аргасыз болду. Ошол былтыркы жыл деген 3 ай 3 жума иштедим, бирок ошого карабастан общий грязными 1,17 миң таптым болуш керек эле. Ал жөнүндө видео отчет чыгаргам, ошол жактан карап алсаңар болот. Адан Кудайга шүгүр, эч кандай өкүнбөйм барып келгениме. Андан кийин быйылкы набор боюнча айтып берейин. Быйыл деген 2025-жылы, быйыл 2026 эмеде 17 февралда болду наборубуз. Ой жок, 17 февралда болду 2026-жылы жаңы набор. Бирок бул набордо деген мисалы мен 2025-жылы 17 февралда катышканымда 33.509 адам эле катышкан болчу да, мен катышып атканда. Андан болсо биз офлайн маектешүүгө 1400 адамды чакырган болчу. Шанс жакшы эле болчу да өтүп кеткенгечи. Быйылкы набордо болсо 2026-жылы азыркы набордо деген 74 миң адам катышыптыр да. Мурункуга караганда почти что 2 эсе көп. Андан болсо 2 миң адамды офлайн маектешүүгө чакырыптыр. Андан ары канча адам өтөт, ал белгисиз. Ал жөнүндө Хопс эч нерсе айтпай калды. Өзүңөр байкагандай, мисалы эң биринчи набор бизде мен билишимче Хопста 2024-жылы болгон экен да. 2024-жылы февралда набор болуптур. Ал жакка 26.170 эле адам катышкан экен. Андан 14.735 адамы кийинки биринчи этаптан өткөн экен да. Жана силерге SMS келет го, биринчи этаптан өттүң, эми орус тилинен экзаменге даярдан деп, ошого 14.735 жарым адамына ошол келиптир да. Жылдан жылга Хопс, анан Профорс, HR бардыгы деги эле Англия темасы аябай актуалдуу болуп баратат туугандар. Ошон үчүн азыркы учурда Англияга кетиш аябай кыйын болуп калды. Ошонун себебинен азыр деген быйыл деген менин досторум, туугандарым арасынан аябай көп адамдар катышты, бирок көптөрү кете албай калды. Анткени азыр деген Россия бир чекесинен Россияда тияктар ызы чуу, Россия Украина менен ызы чуу болуп атат. Анан Россия документациянын бардыгын өзүңөр билесиңер, өстүрүп салган, көбөйтүп салган. Барсаң эле кечке кыйнай берет. Ошон үчүн көптөрү Кыргызстанда жүрөт, мигранттар бардыгы кайтып келген өзүбүздүн мекенибизге. Анан ошолордун бардыгы азыр деген каяка барарын билбей, бир гана ошо Европа жака ачык болуп атат, бизге сөзүн ачык. Экинчи жагынан болсо Трамп согуш ачып, ошо Трамп келгенден кийин Америка билесиңер, баягы айс контроль деген бар. Алар болсо жактан гасить атат биздин мигранттарды. Англис тилинен экзамен сурашып, документациялар текшерип, баягы бала болсо трак айдап бараткан бала сүккөндөн кийин вообще биздин чоң Sam Express жана башка трак компанияларыбыз да жабылып кетти.
Ошонун бардыгы айланып келип, Кыргызстандагы элдерге кыйын болуп атат азыр башка жактарга кетиш. Америка бир жагынан Трамп сыгып атат, бизди киргизбей, грин картаны да алып салды. Экинчи жагынан болсо Россия сыгып атат, анан бизге деген ортодо бул Европа эле калып атат да. Европа эле калып, анан ошо Англия ошон үчүн аябай актуальный болуп, анан экинчи жагынан сарафанный радио аябай эметип кетти, аябай өнүгүп кетти, блогерлер көбөйүп кетти, мага окшогон чала блогерлер силерге жардам берем деп толтура видео тартып катышкыла деп ошолордун айынан элдердин көбү азыр Англия жөнүндө билип калды. Анан ошо Англияга кетиш аябай кыйын болуп калды достор. Да эмнени айткым келип атты эле. HR боюнча жабылып калды, набор толду. Эми белгисиз качан ачылат. Анан бирөөлөрдөн уктум, ошо HRдагы ошо азыр толуп калды да, ошо очередь деген жаңы толтургандар быйыл 2 жылда келет деп айтышып атат да. 1-2 жылкы очередь толуп калды дешип атат. Анысы канчасы калып, канчасы чын белгисиз. Ошо HRдыкы ушундай. Proforce боюнча көптөр сураткан, Proforce набор болобу деп, анан көп эле блогерлер чыгарып турат, Proforce жакын арада ачылат, туугандар даяр тургула деп. Бирок менин оюм боюнча эч кандай набор болбойт. Эмне үчүн? Анткени Proforce быйыл деген закрытый набор кылыптыр. Өзүңөр билесиңер, Proforce боюнча мындай жери бар. Эгерде сен Proforce менен Англияга барып иштеп келсең, сен деген рекомендация катары 1 же 2 адамды ошо Proforce компаниясындагы адистерге берсең болот. То есть мен барып иштеп келсем, мен өзүмдүн инимди, мен өзүмдүн досумду кандидатурасын Proforce'тогу адамдарга берем. Анан алар болсо закрытый набор кылат дагы, ошол мен айткан адамдарды чакырат. Эгерде мен айткан адамдар барып ошо экзамендерден өтсө, алар дагы кийинки жылы барып иштеп келсе болот да. Ошондо быйыл Proforce 2026-жылы закрытый набор кылган экен баягыдачы. Ошол үчүн открытый набор болгон жок. Ал жанагы блогерлер деген ар кайсы жактан чыгып атпайбы, даярдангыла, ана даярдан, мына даярдан деп, алар просто хайп үчүн ошентип тартып жатышат туугандар. HR жабылды, Proforce менен теманы жаптык. Сөздүн башкача айтканда, быйылкыга наборлор уже бүттү туугандар. Эми болсо бир жайында бир набор болушу мүмкүн, Hops тарабынанбы же башка операторлор тарабынанбы, бирок азыркы бир 2-3 айдын арасында эч кандай наборлор болбойт. Анткени азыр сезонго толугу менен адамдар деген тапшырды өттү. Эми ошол адамдардын бардыгын сезондо кетириш керек. А сезон болсо жаз, жай айлары башталат. Дагы эмне жөнүндө сүйлөп берейин туугандар. Виза боюнча виза боюнча окуп чыксам деген былтыркы жылкы кайсы айдан башталды? Былтыркы жылкы ноябрга чейин кос номер алгандар 4 айлыкка илинбептир. Ошо ноябрдан кийин кос номер алгандар деген 4 айлыкка илиниптир. Азыр деген визовый коридор мурдагыдай 6 ай эмес, 4 ай болуп калды. То есть быйыл мен илинбей калдым. Бирок ошого карабастан мага деген баягыда чакыруу келиптир менин фермамдан. Мен деген былтыр 9-июль кеткем, бирок быйыл мени 15-июнга чакырып жатышат менин фермам. Башкача сөз менен айтканда, мен деген 24 күнгө эртерээк барат экем да азырчы. Бул деген жакшы жаңылык туугандар. Куттуктап, өзүңөр жакшы оюңар бар болсо комментарийге жазып кеткиле. Молодец, куттуктайм, укам депчи. Ошол туугандар, анткени 24 күн Англияда ар бир жумаң деген орточо менен алганда 60 миңден баштап 80 миңге чейин барабар да. Ошондо эгерде мен 24 күн эрте барсам, бул деген бир 3,5 жуманын акчасы. Башкача айтканда бир 150 миң бир 150 миңден ашык бир акчанын немеси да. Акча тапсам болот да 24 күнүн ичинде. Ошол артык канчалык эртерээк барсаң, сезондо канчалык көбүрөөк сезонго илинсең, ошончолук көбүрөөк акча табасың. Дагы эмне жөнүндө көптөн бери ошо ойлонуп турам да, дайымачы эмне жөнүндө айтып берсем деп, Англия жөнүндө. Анан ошо чакыруу келер менен мен англисче үйрөнүп баштадым. Азыр силерге кичине мотивация болот. Мага окшоп, эгерде силер дагы чакыруу күтүп атсаңар, же болбосо дальнейшем Европага чыгып или Англияга барып иштей турган болсоңор, сөзсүз түрдө англисче үйрөнгүлө демекчимин. Анткени барып Россия ушундай ызычуу боло берсе, Россия жабылып деле кетиши мүмкүн, или ар түрдүү себептер менен бизди Россия деген ушу Европа жака түртүп салышы мүмкүн да.
Или биз өзүбүз жаңы жолдорду ачабыз. Садыр Жапаров азыркы бийлик балким жаңы жолдорду ачып, Европага дагы башка эшиктер ачылабы, аны Кудай гана билет. Бирок менин оюм боюнча ачылат да. Анткени мен баягы Өзбекстан жөнүндө карап чыктым. Өзбекстан азыр деген Англия эмес, дагы башка өлкөлөр менен дагы келишимдерге кол коюптур да. Башка өлкөлөр менен да келишимдер кол коюп, өзбектер эми жакын өзбек туугандарыбыз жакын арада Англияга эле эмес, башка Европа өлкөлөрүнө да чыгып иштешет экен. Биз деле ошондой болобуз да, скорее всего. Анын баарына эмне керек? Биринчи очередь тил керек. Ошон үчүн англисче үйрөнө бергиле туугандар. Мен азыр англисче жөнүндө видеолор тартып киргизип атам. Ошол силерге мотивация болсун деп. Англис тили боюнча өзүнчө отдельный группам бар. Ошол жака комментарийга жазып койгула. Мен силердин личкаңарга комментарийга жазып койгула. Мен силерге жөнөтөм ссылкасын. Кирип, кат алып, ошол жактан мен менен англисче сүйлөшүп, же башка адамдар бар силерге окшогон англисче үйрөнөм деген. Ошолор менен англисче үйрөнүп, чогуу үйрөнөбүз. Быйыл иш ошол. Сөздүн кыскасын айтканда, Англияга кетиш аябай эле кыйын болуп калды. Конкуренция аябай барган сайын күчөп баратат. Бирок ага карабастан аракетиңерди кыла бергиле. Өтпөй калган туугандар болсо англисче үйрөнсөңөр, эмки жылы балким эмки жылкы наборлорго да катышасыңар. Эгерде андай наборлордон өтпөй калсаңар, азыр деген HR мисалы быйыл деген англисче билгендер үчүн өзүнчө дагы чакыруу билдиришкен. Аларга деген вайзерге, анан трактор айдаганга адамдар керек болгон да, англисче билген. Туугандар, тилекке каршы ушул жерге жеткенде мен микрофонум өчүп калган экен. Негизи көп сүйлөп деле кереги жок болчу. Аябай созуп салдым. Менден кетти косяк. Анткени аябай көп сүйлөп көмүп калыптырмын. Анан бир жагынан силерди сагынып, экинчи жагынан сүрдөнүп, опыт жогуна байланыштуу. Үчүнчү жагынан микрофонумдун батарейкасы өчүп, иши кылып, жашоо дайыма биз ойлогондой боло бербейт. Ошол туугандар, сөздүн кыскасын айтканда, өтпөй калган туугандар үчүн сабыр кылгыла, жаңы наборлорго катышканга аракет кылгыла, английскиңерди үйрөнө бергиле. Жыл сайын HR англисче билгендер үчүн өзүнчө дагы набор кылып атат. Ошол жака катышкыла. Ошо ал жака катышыш үчүн болгону англисче резюме жөнөтөт экенсиңер, өзүңөр жөнүндө англисче сүйлөп. Ошол нерселерди кылып аракет кыла бергиле. Буюрса, быйыл болбосо эмки жылы барасыңар. Ар дайым жакшы, кандай деле кыргыздар айтат го, жакшы тилек, жарым ырыс демекчи. Баарыңардын ошо Англияга барып аман эсен иштеп келишиңерге тилектешмин. Көрүшкөнчө. Ак жол баарыбызга.